Адил Турдукулов, Садыр Жапаров элге берген убадасын аткарып, эрдигин көрсөтүүдө. Адил Мырза, мурда камалган саясатчылар күздөн бери эркиндикке чыга башташты. Темир Сариев, Жомарт Отурбаев, Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров жана башкалар. Президент Садыр Жапаровдун мындай айкөлдүгү улана берсе, эртең эле бийликти тоготпогон күчтөр пайда болушуп, өлкөдөгү туруктуулукту бузууга аракеттер көрүлбөйбү? Аталган саясатчылар кумтөргө байланыштуу камалгандар. Бийликтин максаты бул инсандарды саясаттан четтетүү эмес, кумтөр кылымдын коррупциялык иш экенин далилдеп, эл аралык сотто утуп чыгуу. Дагы бир жолу баса айтып кетейин, саясий лөктөрдү зынданга түшүрүү бул эл аралык сотто кумтөр боюнча келишимди жокко чыгаруу максатында болчу. Анткени глобалдык корпорацияны жеңүү үчүн буга экс-президенттер, өкмөт башчылары, депутаттарда тийиштиги бар экенин далилдеш керек. Укуктук базабызды бекемдөө процесси катары түшүнсөк болот. Садыр Жапаров сөзүнө туруп, негизги элге берген убадасын аткарып жаткандыгын баалашыбыз керек. Эми укук коргоо органдары саясатчылардан каалаган күбөлөрдү алгандан кийин аларды камоодо кармап туруу кажети жоголду. Анткени бул саясатчылардын финансылык ресурстары жетиштүү, артында колдогон тарапташтары бар жана бейстабилдүүлүккө шарт түзүп бермек. Эми андай коркунуч жок. Учурда бир топ саясатчылар камакта отурушат. Алардын кимисин кылмышка шектүү же саясий туткун катары бааласак болот. Кандай негизде? Чөнөлчөм барбы? Эгерде саясатчы, коомдук ишмер, журналист, жарандык активист бийликке каршы оппозициялык оюн айтып, камалып, куугунтукталса, аны саясий туткун деп таанып билишибиз керек. Ал эми ошол инсандар качан, кайсы президенттин убагында камалганы? Бул экинчи маселе. Ошондуктан саясий туткун катары биз Равшан Жээнбековду, Курсан Асановду, Фарид Ниязовду, Алмазбек Атамбаевду, Жеңиш Молдохматовду, Тилекмат Кудайберген уулун санашыбыз абзел. Садыр Жапаров мамлекеттин өнүгүүсү үчүн саясий күчтөрдү, интеллигенцияны, дээрлик ички сырткы бизнесмендерди тартуу менен келечектин камын көрүүгө кадам таштаса колдоого ээ болобу? Улуттун ынтымагын бекемдөөгө, туруктуулукту камсыз кылууга, деги эле өнүгүүгө кандай идеяларды көтөрсөк жарашат? Жаңычыл жолду табууну ойлонуп көрбөйлүбү? Президенттик институт сот системасын, аткаруу бийлигин, жергиликтүү башкаруунун үстүнөн көзөмөлдөөчү орган болуп турат. Бул чоң тобокелчилик. Анткени эртең Садыр Жапаров президенттик тактыдан түшкөндө бийликти узурпация кылды деп Алмазбек Атамбаев кандай күнөөлөнүп жатса, ага дагы ошондой айыптар коюлуп калышы мүмкүн. Ага карабай Садыр Жапаров конституцияны өзгөртүп, жоопкерчилик алганы анын эрдиги, өзүнө, командасына ишенгендигинин белгиси. Тышкы саясатты сөз кылсак, президент коңшу мамлекеттер менен тыгыз мамиле түзүп жатканын көрүүдөбүз. Дүйнөлүк ири державалар менен да баланс кармап турганы жакшы нерсе. Бирок эң көйгөйлүү чек ара маселеси дагы деле чечилбей жатканын, чыныгы өзгөрүүгө кадам ташталбаганы катары айтсак болот. Бирок ошол эле учурда коопсуздугубузга көңүл бурулуп, заманбап техникалардын келип атканы жакшы жөрөлгө. Президенттин оң жактарынын бири оппозиция, альтернативалык күчтөр менен диалог түзүүгө аракет кыла баштаганы. Ошондой эле ал аймактардын балансын сактоого да аракет кылып, ар бир региондун өкүлдөрүн бийликке алып келгенге шарт түзүүдө. Эл менен да түздөн түз сүйлөшүп, кандай маселе чыкпасын түшүндүрүүгө аракет жасап жатат. Президент азыр эң абройлуу институт. Бул Садыр Жапаровго элдин үмүтү чоң экендигинин белгиси. Бирок башка бийлик органдарга ишеним таптакыр жок калган. Аны калыбына келтирүү Жапаровдун башкы милдети. Антпесе ар кандай башаламандык чыгып кетишине шарт боло берет. Булак Назарньюз Чекиторг. Акаевдин душманы Атамбаевга кошомат кылган Жумалиевдин эки жүздүүлүгү. Тагдырдын тамашасын кара. Кубанычбек Жумалиев депутат кезинде түндүк түштүк альтернативдүү жолуна Алмазбек Атамбаевдин атын коюуну жогорку кеңештен айтып, кошоматтанганы коомчулуктун сын пикирин жараткан. Ушунча да жойкума беле. Атамбаев камалганы бир адилеттүү сөз айтканга жарабады. Ал эми өткөн жумада Аскар Акаев Москвадан учуп келсе, лаборант Сөрөй Жагалдана сүйлөп, бөжөңдөп калганын көргөндөр айтышты. Эмнеге мынча эки жүздүү? Акаевдин артынан адам катарына кошулган анан шефинин душманы Атамбаевди убагында даңазалап, атын түндүк түштүк жолуна роолоп жибергенин кандай баалайсыңар? Өздүк булагыбыздын билдиргендей, Кубанычбек Жумалиевди туңгуч президент анчейин деле сыйлабасы, сыртынан сыр билгизбегендей жасалма мамиле жасап койгону айтылды. Өзү уялбайт экен да. Саткынчылар, кошоматчылар аброй таппасы белгилүү эмеспи, туурабы?
Булак Арыва чекеткейжи. Сабыр Муканбетов: коркутуп үркүтүп башкарып алабыз деген жаңылыштык. Экс-депутат жана саясатчы Бактыбек Калмаматов 22 декабрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылганын билдирип, видео кайрылуу жасаган. Анда 2 жумалык кичи ажылык зыяратка баратканда чегарачылар ага өлкөдөн чыкканга болбой турганын, ушундай буйрук бар экенин айтышканын билдирген. Кийин ага атайын кызматтын 2 өкүлү келип, күбө катары суракка чакырылганы тууралуу кагаз беришкен. Калмаматов УКМКда 8 сааттан ашык сурак берип, андан соң камакка алынды. Адвокаты Айым Камчыбекова билдиргендей, УКМК экс-депутатка расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айып таккан. Ошол күнү кечинде УКМКнын кызматкерлери Калмаматовдун үйүндө кеңсесинде тинтүү жүргүзүшкөн. Бактыбек Калмаматовдун камалышын кандай баалайсыз? Саясий куугунтуктун курмандыгы болгон жокпу? Бактыбек Калмаматовго койгон айыптар суу кечпейт. Аны камакка алуу аша чапкандык, коркутуп үркүтүп башкарып алабыз деген жаңылыштык. Адилет, калыс баарына тең карап башкарышыбыз керек. Кол кайруу, кысым көрсөтүү эч качан жакшылыкка алып келген эмес. Бир күнү чегине жеткенде эч ким коркпой калат. Ошондо кысылган пружина артка тебет. Анан баягыдай аянтта кан жинибиз жайнап жатып калабыз. Бийлик башкаруу ыкмасын, оппоненттерге болгон мамилесин өзгөртпөсө болбойт. Антпесе баягы тырмоокту кайра басканы турат. Булак Назарньюз Чекиторг. Бактыбек Калмаматовдун сот отурумунда ызы чуу чыкты. Бүгүн 24 декабрда Улуттук коопсуздук комитети тарабынан расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айып тагылган саясатчы Бактыбек Калмаматовдун иши Бишкек шаарынын 1-май райондук сотто каралып жатат. Сот отурумуна Калмаматовдун тарапташтарына милиция тарабынан атайын провокация жасалганы айтылууда. Соттук отурумга Калмаматовдун жакындары, анын энеси дагы киргизилген эмес. Укук коргоочу Клара Соронкулова да сот залынан чыгарылганына нааразы болууда. Саясатчы парламенттин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов УКМКнын тергөө абагына 48 саатка камакка алынган. Улуттук коопсуздук комитети Калмаматовго расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айып тагууда. 22 декабрда Бактыбек Калмаматовдун үйү жана кеңсеси тинтилип, 23 санарип техника алынган. Булак Уа Чекиткейжи. Мына убакыт келди, боштондук деп чыкпагыла. Убактылуу өкмөттүн айынан кырчындай уулдарыбыздан айрылганбыз. Бири атасын, агасын, инисин, жубайын, баласын жоготуп канга акшаган. Анын артынан канчалаган кыздарыбыз, энелерибиз кан жутуп боздогон. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө кылмыш иши козголду. 2010 жылы убактылуу өкмөттүн башчысынын конституциялык реформа боюнча орун басары Өмүрбек Текебаев жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев башкы прокуратурага сурак берди. Бул тууралуу Кеңешбек Дүйшөбаев Кактус Чекит медиага билдирди. Анын айтымында сурак Ош Жалал Абад облусундагы Юнь окуясы боюнча болгон. Булак Назарньюз Чекиткейжи. Көзгө сайган маалыматтын чын төгүнүн тастыктоочу гезит басылмаларын таап сиздерге сунуштай албаганыма кечирим сурайм, урматтуу окурман. Адахан Мадумаров Кимсанбаевичтин вице-премьерлик кызматтыгы кезинде Казакстандын Алмата калаасынын башчысы менен жумуш үстүндөгү маегинде кала башчы өз кызмат учурунда Адахан мырза, сиз менен көптөгөн бийиктерди багындырып, эки боордош элдин пайдасына болгон күчүбүздү жумшайбыз деген убадасынын башталышын 2 күндүн жүзү болбой Алмата калаасына жар салганын кыргыз тарапта моюндаган. Жарлык төмөндөгүчө: Астана калаасынын СМИлерине буйрук: кыргыз боордоштор жөнүндө каралуу, жамандоо мүнөздөгү чыккан кабарларды же маалыматтарды эфирге чыгарууга тыюу салынсын жана боордошторубуз жөнүндө терс маалыматтар Казак Республикасында жайылбоосу зарыл. Ошондой эле жайкы туристтик эс алууну көздөгөн Астана калаасынын тургундарына кереметтүү Ысык көлдөн башка жакка чыгуусуна тыюу салынат. Учурда өлкөбүз оор кырдаалда. Өз акылыбызга ээ экенбиз. Туура эмес тандоо жасоого укугубуз жок. Ойлонуу учур келди бир тууган. Тумен Абдуллаев. Жаңы түзүлгөн экологиялык милиция кызматынын иши презентацияланды.
Бүгін 24 декабрь күні саат 8:30-да Бишкек шаарындагы эски аянтта жаңы жыл алдында коомдук тартипти сактоо максатында жана жаңы түзүлгөн экологиялык милициянын ишин презентациялоо, ошондой эле коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоого тартылган ички иштер органдарынын гарнизондук саптык кароосу өтүүдө. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев жана ички иштер министри Улан Ниязбеков катышты. Булак супер чекиткейчи.